Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуубуздун кезектеги чыгарылышы. Бүгүн биз жашыл экономика темасын талкууламакчыбыз. Студиябыздын коноктору депутат Экмат Байпакбаев, Кыргыз өкмөтүнө караштуу Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Арсен Рыспеков жана Улуттук Энерго холдинг компаниясынын төрагасынын биринчи орун басары Нурлан Садыков. Кош келдиңиздер. Мына бир нече күндөн бери Бишкектин үстүнөн коюу түтүн каптап, социалдык тармактарда жергиликтүү медиа коңгуроо кагып, улам өкмөткө, депутаттарга, баардыгыңыздарга кайрылып атат. Ушул түтүндөн кантип арылабыз, кантип таза абада дем алабыз деген тема козголду. Мына 2-3 күндөн бери телеканалдарда, радиолордо дагы түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Сиздер мына түтүн эмнеден чыкканын, анын себептери эмне экенин, ден соолукка кандай зыян экенин түшүндүңүздөр. Эми биз болсо экологиялык таза чөйрөдө жашаш үчүн эмне кылабыз деген мындай суроону талкууласак, депутат мырза, эмне кылабыз чын эле? Бул мындай чоң маселе да. Мен ушул айтып кете турган бизде ушул тармактан, ушул тараптан биз көп иштердин баарын убагында жашабай калдык да. Ушудан азыркы учурда ушул көрүп аткан колубузда эмне бар? Мына шаардын ичинин баары кирленип кетти. Мен кече күнү карап чыктым. 10 эле интернеттен чыкты. 10 эле процент тесттен чыккан түтүндөн баягы загрязнение болуп атат экен. Көбүсүнүн баардыгы эле мына автоунаадан көп кетип атат да. Бул маселени мен жакын арада кичине мындай өтүп кетейин. Мен Венага барып, ошол жерде бир чоң конференцияга катышып келдим. Ошол жерде глобальная зеленая экономика деген понятие чыгып атат. Бул 20 жылдай болуп калды. Анын мындай иш ашырып аткан мамлекеттер иштеп атат. Бизде биздин Кыргызстанда барып ошол жерде катышып келди. Мен де ошол жерде мүчө болуп ошол жерде катышып келдим. Делегациянын эмеси болуп, жетекчилери болуп. Ошол жерде башка мамлекеттерде мына ЕСке кирген, СНГде кирген уже бул маселени, жашыл экономика деген маселени көп эле иштетип атат. Уже өзүнүн мындай концепциясын пайдаланып. Бул жашыл экономика чынында эле баягы көптөгөн өлкөлөрдү, дүйнөлүк коомчулукту кызыктырган маселе жана бул боюнча көптөгөн эл аралык келишимдерге кол коюлуп атат. Анан Кыргызстанда өзүнүн бир чоң келечектеги алдыңкы стратегиясында ушул ишти кылыш керек. Бирок азыркы мына бүгүнкү иш-чаралар мына тез арада ушул Бишкектин үстүн тазалайлы, абаны тазалайлы, түтүндөн арылталы деген тапшырманы сиздерге дагы премьер-министр бербедиби? Өкмөттүк мекеме катары сиздер эмне кылып атасыздар? Мисалы мына Улуттук Энерго холдинг эмне кылып атат? Сиздердин агенттик эмне кылып атат? Албетте, премьер-министрдин атынан бизге жана бардык мамлекеттик органдарга тапшырма берилген. Ошо тапшырмага ылайык биз азыр иш-чара план түзүп баштадык. Ошо иш-чарага планга ылайык ушу Бишкек шаарындагы деги эле ушу Кыргызстандагы айлана чөйрөгө кандай бир булганыч заттар менен таасир берип атат, ошонун абалын жана ошонун жанагы булганыч болуп аткандарын анын кесепетин азайтуу боюнча биз мындай план түзүп атабыз да. Ал где-то биздин өзүбүздүн агенттиктин тарабынан бир 10-15 бир сунуш даярдадык да. Ошол сунуштарды эртең ушул күндүзгү убакта биз мэрияны чакырып атабыз, госэкотехинспекцияны чакырып атабыз, Кыргыз гидрометти чакырып атабыз, жана айрым бир тиешелүү министрликтерди чакырып, ушуну кеңири биз талкуу кылып туруп, анан кийин ишке ашчу иш-чараларды биз бекитип алып туруп, анан ушул кварталда Арсен мырза, сиздердин план түзүлүп, анан талкуулап, анан ишке ашырабыз дегенге чейин канчалаган адамдар мисалы дем алып атат да. Бул силер мисалы экологдор, айрыкча ушул мамлекеттик өкмөттүн алдындагы ушул мекеме, жооптуу мекеме катары ушундай аба болорун, чын эле кышында түтүн каптап кетерин Бишкекти алдын ала билип, мындан мурда эле план болуш керек эле да, туурабы? Жок, мындан ары мындай болуп жүрчү. Буга чейин бизде дайыма улуттук жанагы айлана чөйрөнүн абалы боюнча улуттук докладдар даярдалып турат да. Ар бир 4 жыл период сайынчы ошол жерде көрсөтүп турат. Ошол жердеги иш-чаранын пландары дагы бар. Ошол боюнча эми баягы баары эле ушунун баары аткарылышы эле финансылык каражатка келип жатып атат да. Жана азыр айтып атпайсыңарбы, жашыл экономика депчи. Ошол жашыл экономиканы киргизип колдонсок, бул абдан жакшы болот деп атам да. Ошо биздин
абабызга эми ал тууралуу мына депутат да айтайын деп турат. Анан кийин мына сиз айтсаңыз, мисалы эмне үчүн эң биринчи кезекте премьер-министр сиздерге тапшырма берди? Айрыкча мына ушу Бишкектин тегерек четиндеги жана жеке менчик үйлөрдөн жанагы үй жылытуудан чыккан көмүрдүн түтүнү ушул Бишкекти каптап атат деген дагы жыйынтык айтылды. Ушулар канчалык чындык, анан кийин эмне кыласыздар? Албетте бизге тапшырма берилген. Жалпы айтып кететін болсо, бизде Бишкек жылуулук электр борборунда бир суткада 4000 тоннадан ашык көмүр иштетилет. Ошонун негизинде Бишкек шаарына электр энергия өндүрүлүп чыгат, кошумча жылуулук жана ысык суу берилет. Бул мындай айтканда шаардын туура иштегенге бирден бир шарт түзүлөт. Бул көп жылдык иш аракет, көп жылдын ичинде бул жепте мындай маселелер болуп жүргөн, бирок бир нерсени ишендирип кетишим керек. Бүгүнкү күндө ошо жепте иштетилген жылуулукту иштеп чыккандан кийинки продукт сгорания деп койсок болот, ошо түтүндү, смогту баардыгын иликтеп, эсептеп, өз алдынча жана биздин өзүнүн лабораториябыз бар. Ошо негизинде бизде толук лабораториялык испытаниялар болуп жүрөт. Бүгүнкү күндө мен ишендирип кетем, биздин лаборатория негизинде көрсөткүчтөр былтыркыдан да жакшы. Эмне дегенде быйылкы жылга биз жепте 3-4 жаңы көрсөткүчтөр жакшы деп сиздер айта бересиздер да. Дайым эле таза деп айтылып келатат буга чейин. Нормадан ашкан жок деп. Бирок негизи түтүн каптап атат да. Анан кийин ошону кантип ошол кырдаалдан кантип чыгасыздар? Азыркы мисалы премьер-министрдин тапшырмасы боюнча эмне кыласыздар жакын күндөр? Ошону эле айтып койсоңуз. Бир нерсени айтып кетем. Бүгүнкү күндө бизде тиешелүү органдар менен текшерилген негизинде бизде чыгып аткан түтүн талапка жооп бере турган түтүн чыгып атат. Муну айтканда терс мындай айтканда өтө терс таасир тийген жок. Жогоруда эле мына Экмат Жорукбаевич деле айтып кетти. Жалпы Бишкек шаарындагы ошо улуу заттар, түтүндөр чыккандын болгон 10-14% эле түзөт. Бул түзгөндө да кайсы мезгилде түзүлөт? Бул толук кандуу иштеп аткан мезгилде эле бир учурда болушу мүмкүн. Эмне дегенде бүгүн деле барып көрсөңөр, жепте чыккан түтүн ал түтүн эмес. Ал парообразный ушу иштетилген иш аракеттин негизинде чыккан түтүн деп айтып кетсек болот. Бирок ал капкара болуп, же машинадан чыгып, же бир жанакы үйдөн чыккандай түтүн эмес алчы. Ал талаптардын баарына жооп берет. Эмне дегенде биз реконструкциялаганда ошол багытка 700 миллион сомдун тегереген акча сарпталган. Ошол очисткасы нак болсун, даны болсун, ошондо суроолор пайда болбосун деп биз ошону иш аракет жасап. Бирок эми андан сырткарыда мисалы ошол эле жеке менчик үйлөрдөгү жана жылуулукту газга өткөрүү, электр энергиясына өткөрүү, унаалардын жанагы колдонуп аткан күйүүчү майларды мисалы сапатын жогорулатуу, ошондой эле экологиялык таза бир унааларды ошондойлорду алып келүү тууралуу чаралар да болуш керек да, туурабы? Мисалы сиздер азыр нормасында эле деп атасыздар, бул деген эчтеке кылбайбыз деген эле сөз да. Мен уруксат берсеңиз мен кошулуп кететін едім, кечиресиздер, урматтуу кесиптештер. Бул жерде мына мен жаңа башында айтып кеттим, комплекстүү караш керек. Ал бир моментте эле келип тиги тести түтүн эметип атат, үйлөрдө түтүн бул болот. Арада Кудай эметпесин, газ менен азыр полностью камсыздандырып айтып атабыз, туурабы? Электр энергиядан да кыш маалында проблема болуп атат. Менин оюмча бул комплекстүү проблема, жаңа жашыл экономиканы, ал жашыл экономика эмне? Бул баарын, бал тараптардын баарын, биздин экономиканын баарын ушу тазартуу. Баягы жаман заттарды, ден соолукка зыян келе турган заттардын баарын баягы адамзатка, анан өндүрүшкө, айыл чарбага, электр энергияга, туурабы, баардыгын таза пайдалануу деген жашыл экономиканы айналдырышыбыз керек. Бул бир менен эле бир алып туруп эмне түтүн эметип атат, шаарда түтүн басып кетти деген ал туура эмес. Мен деле жаңа жылда тоо этегине барып карасам, шаар бүткүл эле капкара болуп турат. Эми статистикага кайрылып кетсем, биздин национальный доклад бар экен, окружающая среда деп турат, 11-14 жылдан бери эксперттердин заключение боюнча выбросы атмосферный воздух дейт, передвижным источником 14 жыл составил 400 тысяч тонн дейт.
Это 1,6 раз больше, чем в 2011 году. 3 жылдың арасында 1,6 эле маселе, 1,6 эле пайыз, 6 есеп көтеріліп кеткен. Количество выбросов в 2014 году приходилось оксиды углерода, азота, а также углеводорода, потребление бензина. Использование бензина в целом республике составляет 729 тысяч тонн. 1,5 раз больше, чем в 2011 году. Аның барлығы 90 пайыз, 94 пайыз, эксперттер айтып жатады, Бишкекке, Ошко келген мына ушул турган кара түтүнүн баары ушу автоунадардан. Биздин состояние данные Статкомитеттин данные караганда 10-14 жылдан бери количество возросших заболеваний, онкозаболеваний на 31% возрос дейт. 31% ушу 3 жылдың арасында буга биз да баа берип атабыз. Бул аябай мындай фактыларда, которые чочуна турган фактылар. Biz ушул үчүн комплекстуу жашыл экономиканы пайдаланышыбыз керек. В республике в результате ухудшения состояния воздуха каждый 10-й гражданин повержен заболеванием органов дыхания. Это уже, экологтар айтат, это уже очень серьезная ситуация. Ошол энергетика тармагын жанагындай бир таза түрлөрүнө өтүү боюнча эмне чараларды эми сунуштай аласыздар? Мисалы, тапшырма келди да сиздерге. Биз сунуштап атабыз. Былтыркы 2016 жылы карата биз ТЭЦтен, ЖЭПтен электр энергияны өндүрүп чыкканын 1 миллиард 500 миллион тегерегинде электр энергияны өндүрүп чыккан элек ЖЭПте. Бүгүнкү күндө биз өндүрүп чыккан электр энергия 1 миллиарддын тегерегинде болот. Бул да бирден бир салым. Эмне дегенде былтыркы салыштырмалуу 500 миллион аз электр энергияны өндүрүп чыктык биз ЖЭПтен. Көбүнчө басым жасап атабыз. Түтүн азайды, көбүнчө басым биз гидроэнергетика жасап атабыз. Неден биринчиден бизде суубуз жетиштүү, бүгүнкү режимдер ыңгайлашылган, үчүнчүдөн ошо керектүү шаарга бере турган жылуулукка багытталган электр энергия өндүрүлүп чыгып атат. Жөнөкөй эле бир ушу Бишкектин жашоочуларынын бир катары мага деле ушундай сезилет да, элдер көбүнчө мурда электр энергия менен үйүн ысыта турган болсо, азыр баардыгы көмүргө өттү. Бишкектин тегерек чети ошол көмүрдүн исине мындай толуп чыкты да. Ушул маселенин чечүүнүн жолу барбы же мындан ары деле көмүр жага беребизби? Эми калкты электр энергияны үйдү жылытуу максатында электр энергия иштетүү боюнча бизде деле өкмөткө таандык иш аракеттер болгон. Бул токтомдуу өзгөртүүлөр киргизилген. Ошо негизинде кайсы шаардын же Кыргызстандын кайсы регионунда болобу же айыл өкмөтүндө болобу же шаардын бир бөлүгүндө райондо болсо ошол жерде мүмкүнчүлүк боло турган болсо электр энергияны ошол багытта иштетүүгө шарт түзүлгөн. Бир эле нерсе. Экинчи нерсесин эске алып келиш керекпиз. Электр энергияны иштеткенден кийин аны теплоотдачасы деп коет. Ошол жылуулук берүү иш аракети бир аз анын КПДсы төмөн болуп калат. Көмүрдө ал ошого багытталган мындай айтканда топливо. Көмүрдү азыраак иштетип, ошондон каржылоосу, ошондон бир айтканда себестоимосту көмүр арзан болуп түшөт да. Аны эске алып коюш керек. Ар бир биздин жараныбыз өзү тамдайт. Мисалы мүмкүнчүлүк болсо электр энергияны иштетүүгө багытталат, болбосо көмүрдү иштетүүгө. Көп жерде элдин калк көмүрдү иштетүүгө ушундай шарттуу болуп атат. Эмне дегенде бир жагынан экономикалык жагында эске алыш керек, экинчи жактан кечки жана эртең мененки максимум деп коебуз. Ошол мезгилде электр энергиянын кубаттуулугу да жетишпей калышы мүмкүн. Мына ушул эле маселе 2013-14 жылдары Монголиянын Борбор калаасы Улан Батырда дагы аябай курч болуп, ал жерде дагы адамдар маскачан жүрүп калганда, анан кийин парламентте иш-чара көрүп, жашыл экономика боюнча бир катар иш-чараларды мындай өкмөткө тапшырма катары берди эле да. Ошондон бери мисалы Монголияда ошол жашыл экономиканы колдоо боюнча жеке ишкерлерди, адамдарды колдоо боюнча банктар жеңилдетилген кредиттерди бере баштады. Ал эми Кыргызстан үчүн мисалы сиз көптөн бери сунуштап келе жатасыз. Кыргызстан үчүн ушул жашыл экономика концепциясы кандай болуш керек? Жашыл экономиканын концепциясы мындай да, бул мен азыр өзүм демилге кылып өкмөт жогорку кеңештин токтомун даярдап, Кудай буюрса ошо жакын арада келтирип, ушул концепцияны иштеп чыгарайын деп атабыз. Мен бир топ депутаттар мен жумушчу топ түзүп, ошол концепциянын муну негизи ушундай да, баардыгын бизде Кудайга таба Кыргызстан мына чоң комбинаттар жок. Монголияда чоң жаңагы эме угольный бассейндер жок. Биз ушуна Нурлан мырза айтып кетпеди, көмүрдү элдер пайдаланыш керек. Мен жеке оюмда көмүрдү азайтыш керек пайдаланганга.
көмірді выбростың бары ушу жерде көмірді. Біз келечекте шарт беришибиз керек. Мына эмени камбаратаны куруп, башка гэстерибизди куруп алсак, биздин айыбы болгондо эле бизди элде аз турабы 6 миллион элибиз бар. Аларга ушул шарт түзүп берип, таза, абасы таза. Мына Кытайды айтып кетейик. Ушул жашыл экономика азыр экономикаласын оңдоп, иштеп, баягы бай мамлекетке айналып калганда, азыр ушу түшкөн акчанын көбүсүнө ден соолугун эметип атат. Мен Кытайга барганда мен өзүм кээ бирде барып калып жүрөм командирге. 10 күн бир жумадан кийин биягыңыз мага көкүрөгүңүздүн баары кычый баштайт. Ошол баягы алар маска кийип жүрөт да, выброс деген бар, анын баардыгы ошол химический. Бизде Кудай каттабы химический комбинаттар жок экен. Иншалла бизге мындай калаганда ушул жашыл экономикага мен ушул кызыгып атам. Биз Кыргызстан идеальный платформасы бар. Мына экологдор айтып кетет. Бизде чоң комбинаттар жок. Көмүр аз пайдаланабыз. 93% бизде электроэнергияны пайдаланып атабыз. Биздин Кудай берген токтогул кезде. Биздин атабыз, Манас атабыздын жети усуятында ушул жүрөт ушундай табигат менен татуу мамиле болуу деген. Бөөдөдө бар да, бизге ата бабадан бул жакшы табигатты берген. Биз азыр чоң экономика деп атабыз, чоң промышленность деп атабыз. Анда пайдаланыш керек, турмушта оңолтуш керек. Бирок биз ушул жашыл экономика көбүрөөк көз буруп, технологияны алып келгенде ушуну карап туруш керек. Эң биринчи ушуну. Бул жарабайт. Мына Монголия деп атасыңыз, алар бир кезде ушунун баарын эле алып келе баштап, анан кийин Улан Батыр смог болуп калды. Алар ушул жашыл экономиканы пайдаланып иштей баштады. Бир эле берге түтүндү алып сал деген бул мен ойлойм, бул анча туура эмес, мен билбейм, мен өкмөт тапшырма берсе мүчөлөр аткарат да. Бирок биз комплекстүү карап чыгыш керек. Комплекстүү деген бул мал чарба. Биз азыр мына кээ бир моменттер болуп атпайбы? 6 ай семире турган малды 3 айда семиртип атабыз. Аны биз пайдаланабыз. Абаны көрүп атасыңыз кандай? Анын баары ден соолукка. Каждый 10-й гражданин bizde повержен большим плохим заболеванием деп экологтор айтып атат. 31% возраст деп атабыз. Медиктер айтып атат. Бул бүйөрдө чоң эме бар. Баягы ошо сиздердин концепцияда кандай конкреттүү сунуштар болот? Конкреттүү сунуштар биз ушу көп мыйзамдарды пакет менен жогорку кеңешке сунуш кылабыз, өкмөт менен иштеп чыгабыз. Биринчи мына шаарды карадык. Шаарды ушул машина боюнча, унаалар боюнча, мен жеке оюм, унаалар боюнча бизде 90-жылгы жүргөн машинанын баары азыр бу жерде. Туурабы? Баардыгы эле жарабайтын машинанын баары, металлонун баары бу жерде. Анын баарын элге айтсаңыз, машинаны бул жүргүзбөйсүң, болбойт десеңиз, анда унаны пайдаланбайсың десең, элдер наразы болуп чыгат. Ага эмне кылыш керек? Налог менен жаңа машина алып келдиңизби? Пожалуйста, сиз налогтон азыраак төлөйсүңүз. Эски машина болсо, мен абаны бузуп атасыңыз, мен ден соолугуңа зыян алып келип атасыңыз. Пожалуйста, пайдаланыңыз. Бирок мунун налогу мынча болот. Болду. Андан кийин экономически невыгодный болот. Адам өзү алып барып, минип барып деги металлон өткөрүп, анан көрө жаяу жүрөм дейт. Мына электр тармакты биз айтып атабыз. Соткабызда, телефонда акча калабай калса, сразу эле чуркап барып бирөөгө чалабыз или карызданып барып мен соткасыз калдым дейбиз. Үйдө свет бербесе, сразу наразылана баштайбыз. Эмнеге свет бербейт бизге? Мындай эмеш керек да, төлөш керек. Баардык нерсе бул базар экономикада, баардык нерсеге төлөш керек. Эси биз ушу жол менен кете берсек, биз ден соолукка анан bundan көбүрөөк акча пайдаланабыз. Экономиканы көтөрүп алып туруп, анан кийин Кытайдай алып туруп, Кытайда 2 магазиндер бар. Магазин экологически таза, магазин химикат пайдаланган. Пожалуйста, өзүңүз выбирайте, караңыз, кайсысын пайдаланасыңыз. Вот ушуга да жетип калган. Биз ушулардын эмесин жаңагы катачылыгын баарын эметип туруп, ушул мен мына жашыл экономиканы концепция деп ушуну айтсам болот да. Ал эми мына сиздердин агенттиктин көз карашында түтүн, анан машинадан чыккан түтүн, жанагы коомдук транспорттардын таза эместиги, ушулардан башка дагы кандай экологиялык абдан маанилүү маселелер бар? Биз ошол өкмөт, коомчулук, депутаттар чече турган. Рахмат сурооңузга. Биринчиден Экбат Журакбаевичка мен кошулуп кетет элем. Биринчиден бул гидроэнергетиканы өндүрүш керек депчи. Потому что элге биз электроэнергия менен толугу менен камсыз кылып, ошо электроэнергия менен жылуулук кылса, жанагындай көмүр, отун, ар кандай жанагындай таштандыларды эле жагып атышат. Жанагындай пластиковый полиэтилендерди эле жагып, ошонун баары эле бул жанагы атмосфералык абага, булганышка бул өзүнүн салымын берип атат да.
Мына андан сырткары көптөгөн жанагы адистер айтып атпайбы? Бул негизи абадан келген зыян адамга, туурабы? Анан кийин тамак аштан келген зыян. Биздин жанагы эт продуктларга дагы, ошондой эле айыл чарба продуктларына дагы жанагындай бир химиялык заттардын кошулуп аралашып кетиши, ошону менен адамдын организмине барышы, бул дагы абдан чоң көйгөйбү? Бул дагы көйгөй, потому что мунун баары эле таасир тийгизип атат. Мисалы, транспортты алып көрүп эле, жана мен айтпадым транспорт депчи. Биздин генералдык пландык, Бишкек генералдык планын эсепке алып көрсөк, 40-45 миңге автоунаага эле болгон экен да, көлөмүчү. Азыркы учурда 500 миңдей машина жүрөт экен. 45 миңге салыптаган болсо 500 миңдей машина жүрөт. Анын ичинен 80 троллейбус жүрүп атат. 250 жанагындай чоң орундуу автобустар чыгып атат. 3 миңден ашык микроавтобустар чыгып атат. Ошонун баары эле көлөмү берип атат да. Бул автомашинада чыккан кандай газдар? Ошо тамак аштын экологиясынын абалы кандай азыр? Кыскача айтканда. Тамак аштын аны баягы изилдөөлөр керек да. Аны биз тамак аштан алып Ошо качан изилдейсиздер? Азыр элдерде маселе бар да. Маселе бар. Сиздер агенттиктер айтышыңыздар керек. Биздин агенттиктин бул компетенциясына кирбейт. Мен биринчиден айтып кетейин деп атам да, анткени азык-түлүк жанагындай тамак аштан алып, анын концентрациясын канчалык, мисалы оор металлдар, ошондой эле тетраэтил коргошун деп атабыз, ошонун бензопирен, формальдегид деп атабыз, ошонун канчалык көлөмү бар, аны биз аныктай албайбыз. Аны ошо Минздрав, тиешелүү органдар. Мен кошумча кылып койсом уруксат берсеңиз, мына эксперттердин айтуу боюнча 80% адамдын оору чоң оорулар. Мындай көбүсү 80% мына тамак аштан, туура пайдаланбаган тамак аштан келип ооруат экен адам. Анан калганы жанагы дем алуу, воздух, загрязненный воздух. Калганы эми адамдын өзүнүн баягы природадан келген ден соолугу зыян болгон чыгар. Мен бул кошумча кылып биз Минсельхоз биздин бренд деп атабызбы? Биз Кыргызстанды ушул бир жашыл экономикага айналдырсак деген мен ушул терең ишеним бар да. Биз островок демократия болдук. Эми дагы бир бренд островок зеленый демократия деген ушул бир уранды чыгарсак, бизде айтып атам, дагы кошулуп кетейин, мына эксперттер отурат го буякта, булар теңирээк билет мага караганда. Биздин баягы пилотный проектке баарыбыз даярдыгыбыз бар азыр караганда. Мына ушу мал жагынан айттыңыз сиз. Ушул азырда ушул учурда көбөйүп атат. Мындай малды батыраак кызыгып, неберелер бар, кызыгып батыраак семиртип, Кытайдан баягы дарыларды алып келип, ага да баарына тыйын салышыбыз керек. Биздин эт эң таза болуш керек. Менин оюмча да, жер семирчиктерди аларында ушул биздин эксперттер болуп, жанагы тиешелүү министрлиги болобу, аларга да ушул жанагы зеленый экономика менен биз мыйзам кабыл алып туруп, аларга да ушунун баарын жолун айтып беребиз. Ушул концепциясы ушундай да, зеленый, жашыл экономиканын баардык концепциясы ушуга айналат. Баардык биздин турмушка бунун өзүнүн таасири бар. Эми көп мисалы таза азык-түлүк болсун, таза аба болсун дейбиз, бирок жашыл экономика деп атасыз, бирок ушул жашыл дегендин баардыгы кайра экономикага каршы, бизнестин кызыкчылыгына каршы келет да. Мисалы ошол эле завод, фабрикалар Мен жаңа өйдө айтып иштеш үчүн түтө өтүш керек. Туурабы? Айыл чарбадан көбүрөөк продукция алыш үчүн жер семирткичти беришибиз керек. Ушундай болуп атпайбы? Анан кийин Кыргызстандын мисалы бюджетине эле киреше көбүрөөк болуш үчүн тоо кен өндүрүшүн көбөйтүшүбүз керек, алтынды көбүрөөк казышыбыз керек. Кандай ушул карама каршылыктарды өкмөт менен кантип чечесиз? Ушул карама каршылык каерде албетте болот, бирок таза технологиялар бар. Биз ушул келген инвесторго, биздин бизнесмендерге биз ушул таза экономика алып кел деген баягы шарт түзүп бериш керек, мыйзам катары. Ал бир, экиден мына Кытайды айтып кеттим жаңа мен. Бекерден мына мисалы келтирген жокмун. Алар экономика тармагын жакшы эле көтөрүп алып, байып алып, акыр аягында азыр канча деген буяктан тапкан акчанын көбүнөн көбүсү ден соолукка айналып кетип атат алар. Ошол 40 жаңа рак оолулар 30-40 жаштагы балалар рак оолу менен аякта оору деген көбөйүп атат. Алар өзү түшүнүп атат. Биз баягы кубалап табабыз, акча табабыз, байып кетебиз деп туруп, акыр аягына биягынан келип тур зыян. Биз ушул катачылыктын баарын азыр изилдеп, анан өзүбүзгө
баягы биз чакан мамлекетпиз. Биз ушу таза абаны, таза тамакты алып келе турган биз ушуга шарт түзүп беришибиз керек. Албетте сиз айтып атасыңыз, экономика, бюджет өспөйт, өсөт. Таза болсо өсөт, ишканга кетпейт. Жанагы сиз жер семечки деп атасыз. Биз биология тармагына, химия эмес, биология тармагына өтсөк жакшы болот. Баягы мурундан келген баягы иштер бар да, жер менен иштеген. Туурабы? Малды да биз жакшы эле өсүрүп жүргөнбүз. Маегиңиздерге рахмат. Ушун менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Парламентаризм сабактары талкуусунда бүгүн биз экология жана жашыл экономика темасын сөз кылдык. Саламатта калыңыздар.